Саламатсыздарбы достор, менин атым Аида. Ушул видеону көрөрүн алдында менин каналыма жазылып, коңгурону басып жана лайкты коюп койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Жер жүзүндөгү жүрүп жаткан процесстерди илимий көз караш менен түшүндүрүүгө болот. 20-кылымдын аягында планетада акырындык менен өзгөрүүлөр болду. Учурда биздин жердин трансформациясынын, анын термелүүлөрүнүн жыштыгынын көбөйүшүнө баарыбыз күбө болуп жатабыз. Шуман резонансы боюнча 1991 чейин жердин жыштыгы 2000 жыл бою 7,8 Герцти түзгөн. Бирок акыркы жылдары баардыгы тездик менен өзгөрө баштады жана жыштык 50 Герцке чейин жогорулады. Бул планетанын жана адамдардын биорезонансын өзгөрттү. Ааламдагы бардык нерселер бул энергия. Бардык тирүү жана тирүү эмес адамдар дагы өз термелүүсү жана жыштыгы болот. Ар бир ойдун, сезимдин, же болбосо сөздүн дагы резонансы бар. Демек, адамдын ичинде эмне болсо, ал ошол жыштыкта иштейт. Адамдын жыштыгынын критерийи анын сезип билүүсү. Коркуу, ачуулануу, таарынуу, көрө албастык жана башка терс сезимдер төмөн жыштыкка ээ. Жогорку жыштыкта адам ички кубанычка бөлөнүп, башкаларга жардам берет, ыраазычылык, гармония жана сүйүү таратат. Төмөн жыштыктагы адамдар туруктуу эмес, өнөкөт, генетикалык оорудан жапа чегишет. Анткени алардын клеткалык жыштыгы жердин термелишинен төмөн. Дисбаланс пайда болуп, программа бузулат. Дененин суюктуктары кан лимфа резонансын өзгөрүшүнө көбүрөөк жооп берет. Жана бул жүрөк кан тамыр системасынын масштабтуу ооруларына, инфаркт, инсульт жана жугуштуу ооруларга, рак ооруларына алып келет. Адамдын мээсиндеги термелүүнүн жана жыштыктын өсүшү менен ДНК активдешет. Өзүн өзү айыктырат, чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрү ачылат. Акыл жана интеллект өнүгөт. Сезип билүү, организмдин жандоо реакциясы, 60 Гц жана андан жогору жыштыктагы ДНК спиралынын 3-чү түзүлүшүнүн жыштыгына дал келет. Эгер адамдар өздөрүнүн жыштыгын жердин жыштыгына чейин көтөрө албаса, жердин жогоруланган жыштыгына туруштук бере албайт. Ар кандай олуттуу оорулар, авариялар, кырсыктар, согуштар, табигый кырсыктарга дагы дуушар болушу мүмкүн. Планета глобалдык тазалоо процесстерине өтөт жана табигый кырсыктардан, бороон чапкындан, жер титирөөдөн жана олуттуу оорулардан, улам ашыкча терс потенциалдын топтолушун азайтууда. Дүйнө жүзүндөгү нерселердин бардыгы бири-бири менен байланышта. Жөнөкөй адам үчүн ушунчалык тымызын жана ажыратылгыс нерсе болгон үчүн муну бир гана метафизикалык окуулар жана методдор менен гана түшүнүүгө болот. Жаратылыш өзүнүн энергетикасын жердин гармониясы менен бирдей бир убакта көтөрө алат. Адамдар болсо өзүнүн энергиясын көтөрүш үчүн ар кандай методдорду колдонушат. Демек биз жер менен гармонияда болушубуз эң зарыл. Мен сиздерге азыр адамдын энергиясын жана вибрациясын, жыштыгын жердин жыштыгына чейин көтөрүү үчүн бир канча эрежелерди сунуштайм. Биринчиси, ойлоруңузду көзөмөлдөңүз. Күнүмдүк ойлор биздин азыркы учурду жаратат. Сиздин оюңузга келген
ар бир нерсени текшерип туруңуз деген жокмун. Антсе адам кыйналып кетет. Жөн гана өзүңүздү терс ойлордон баш тартууну үйрөнүшүңүз керек. Башында кыйын болушу мүмкүн, бирок бир аз убакытта баардык нерсе татаал эмес экенин түшүнөсүз. Сиз өзүңүздүн акылыңыз, оюңузду чыпкалоого машыктырасыз. Сиздер көбөйдү проблеманы эмес, аны кантип чечүүнү билип аласыз. Жакшылык жөнүндө көп ойлонсоңуз, ошончолук энергиялар, вибрациялар бийик болот. Кийинкиси, каалаган нерсеңиз жөнүндө гана сүйлөшүңүз. Мисалы, элге эле кандай баары боло берет, менде эле жок деген сыяктуу нерсени айтпаңыз. Сиз айтыңыз, шүгүр, менде дагы баары болот деп. Бул акчага да тийиштүү. Сиз тааныштарга акча жактан болуп жаткан кыйынчылык абалды айтпаңыз. Анткени сиз ансыз деле оор абалды курчутасыз. Анын ордуна өнүгүү, бакыт жана жакшылык жөнүндө сүйлөшүүнү үйрөнүңүз. Өзүңүздүн кыйналып жатканыңызды айтканды токтотуңуз. Кийинкиси, достор чөйрөсүн танда. Пессимисттик жана терс маанайдагы адамдар менен байланышпоого аракет кылыңыз. Адатта бул категориядагы адамдардын вибрациясы төмөн болот. Бул сизге зыян гана келтириши мүмкүн. Төртүнчүсү, бир аз убакытка ойлонууну токтотуңуз. Бул табигый шартта жазалганы жакшы. Оюңузду токтотконго аракет кылыңыз. Бул аң сезимди тазалоонун жана энергиянын көтөрүлүшүнүн эң жакшы тажрыйбасы. Медитация жана жайдары музыка уккан пайдалуу. Бешинчиси, сиздин көз карашыңыз, кызыкчылыгыңызды жана хоббиңизди бөлүшкөн адамдар менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүз. Мисалы, сиз жазуучу болом десеңиз, жазуучулар тобуна кириңиз. Сиз ал жерден көп нерсеге үйрөнөсүз жана вибрацияңар бир топ көтөрүлөт. Илимий жактан аныкталган, бул жашоо 5 жылга узартылат экен. Мүмкүн болушунча көбүрөөк бериңиз. Бул акча, убакыт же сиз көптөн бери колдонбогон нерсе болушу мүмкүн. Же буюм. Сиз берсеңиз, андан көп нерсе келет. Башкаларга жардам берсеңиз, сизге жардам берген адамдар да болот. Жетинчиси, башкаларга жакшы мамиле жасаңыз. Кимдир бирөөгө тарынаардан мурда ойлонуп көрүңүз. Айрым учурларда кечирүү оңой жана жеңилирээк болот. Башкаларга канчалык жеңил жана кайрымдуулук менен мамиле кылсаңыз, жашооңордо жакшы адамдарды жолуктурасыздар. Сегизинчиси, мүмкүн болушунча азыраак телевизор көргөнгө аракет кылуу. Чындыгында теле көрсөтүү барган сайын терс көрүнүштүн булагы болуп бара жатат. Азап зордук, зомбулук жана жакырчылык жөнүндө программаларды көп көрсөңүз, анда өзүңүздүн вибрацияңызды ошончолук төмөндөтөсүз. Сиздин аң сезимиңиз терс ойлонууга көнүк аларды өзүңүздүн жашооңузга магнит сыяктуу тарта баштайсыз. Бул сизге кереги жок. Тогузунчусу, оптимизмди унутпаңыз. Айланадагылардын баары урап, эч нерсе болбой калганда да позитивдүү бойдон калуу оңой эмес. Бул сиз үчүн эң кыйын болушу мүмкүн. Тескерисинче, ошол учурларда позитивдүү бойдон калуу керек. Сиз күлүп, кырдаалды оңой кабыл алсаңыз, сиздин энергияңыз көтөрүлүп баштайт. Канчалык сиздин вибрацияңыз көтөрүлсө, ошончолук силердин проблема кетип баштайт. Позитивдүү ойлор жакшы жана жагымдуу адамдарды тартат. Жагымдуу пикир алмашуу бул жакшы маанайдын ачкычы. 10-су, жакшы маанай. Бул сиздин вибрацияңызды ар дайым жогорку деңгээлде кармап турууга жардам берген эң маанилүү эреже. Сиздин маанай бул мурунку ойлордун чагылышы. Маанай жокто токтоп,
терең дем алып, жакшы нерселер жөнүндө ойлонуп, маанайыңызды өзгөртүңүз. Өзүңүздү канчалык жакшы сезсеңиз, жашооңуз ошончолук кызыктуу жана бактылуу болот. Мен сизге 10 эрежени айттым. Эгерде сиз өзүңүздүн вибрацияңызды жана энергияңызды дагы көтөрөм десеңиз, Аида проектисинде аудио программалар жазылган. Сиз ушул видеонун астына комментарий жазып коюңуз. aida.kj сайтына кирсеңиздер дагы көп маалыматтарды аласыз. Аудиосессия программасы адамдын энергиясын, вибрациясын, жердин гармониясына чейин, жердин вибрациясына чейин бирдей жыштыкка алып келет. Мен сиздерге бийиктик жана жакшы энергия, бийик вибрация каалайм. Дайыма позитивдүү болуңуз.